биринчи бул Бишкек шаарында ачкычтарды тапшырбадык ба? Ушу декабрь айынан апрель айына чейин. Ошол үлүштүк курулуштун негизинде үлүштүк курулуштун квотасы бул батирлердин санынын жартысы бул үлүштүк курулуш менен таратылды. Дагы 20% бул ушу кайсы мекемеден ушу жер тилке бизге өтсө, ошо мекеменин кызматкерлери өзүнүн квотасы менен алып атышат батирлерди. Калган батирлер болсо, улар ушу кезекте турган жарандардын арасында таратылат да. Ошондо 3 биздин кезекте турган жарандарыбыз эмнени түшүнүш керек? Бул 3 тизмебиз бар. Льготалык ипотека, булар 60% алып кетип атышат. Доступный ипотека 25% алып кетип атышат. Жана социалдык ипотека булар батирлердин ошо 10% алып кетип атышат да, ошо жалпы эсебинен. Ошон үчүн биз мисалы үчүн 2000 батирди бердик десек, ошондо жарандарыбыз ойлоп атат, ушу 2000 жараныбыз ушу жылыш керек депчи. Мындай эгерде арифметикага кайрылсак, бул цифралар башкача чыгат. Мисалы, 1000 адамга үй бериле турган болсо, 500 үлүштүк курулушка кетип атат, 500 ведомстволук квота менен таратылат, калган мисалы үчүн 350 калып атса, 350 ушу кезекте турган жарандардын тизмелерине тартылат.